Жаман кишиден кийин иттен илгери. Кыргыз эл макалы. 10 декабрда Израиль өкмөтү Иордан дарыясынын батышындагы Палестин автономиясына караштуу жерлердеги жөөттөрдүн 19 конушуна өз алдынча кыштак же конуш деген макам берди. Бул кыштактардын кээ бирлери 2000-жылдардын башында пайда болгон. Палестин улуттук автономиясы баштан кечирип жаткан окуялар жөнүндө Global Amir каналынын азыркы чыгарылышында сөз кылабыз. Бул премьер-министр Нетаньяху жыл башынан бери Палестин кыштактарына босоголош жайгашкан жөөт конуштарын мыйзамдуу деп жарыялап, Батыш Иорданда Палестин мамлекетин куруу мүмкүнчүлүгүнүн алдын алуу, бөгөт коюуну көздөгөнүн түшүндүрөт. Израилден ультра оңчол финанс министри Бецалал Смотричтин ошол 15 күн мурда айтканына караганда, бул Смотрич ошондой эле палестиндердин маалелерин курууга жол берилбейт деди. Палестиндерге Батыш Иорданда Палестин улуттук автономиясына Иордан дарыясынын батышында болгону 5655 чарчы километр жер таандык. Бул Палестин автономиясына караштуу жерлердин 90%тен көбү. Палестин автономиясынын жалпы аянты ошондо 6020 чарчы километр. Бул жерлердин баарын жөөт саясатчылары касиеттүү Тоурат же Библияга да тастыкталган түпкү бабаларыбыз көөнө замандагы байырлаган тарыхый мурасыбыз деп шардаана айтып жүрүшөт. Улуттар уюмунун эл аралык соту жана башка көптөгөн эл аралык уюмдар Израилдин Палестин автономиясына караштуу жерлерде, тактап айтканда Иордан дарыясынын батыш жээгине жөөттөрдү отурукташтырууну жана алар үчүн турак жай куруусун 1944-жылы кабыл алынган 4-Женева конвенциясына каршы келет деп эсептейт. Жана бул 4-конвенцияга каршы келген жосун деп атаган. Бирок көпчүлүк жөөттөр же Израилдин калкынын көбү палестиндер түпкүлүү арабтардын урпактары менен босоголош жашаганды каалашпайт. Эгерде каалашпаса, Беньямин Нетаньяхуну 6 жолу өкмөт башына келтиришпейт эле да шайлоонун жыйынтыгында. Ошентип премьер-министр Беньямин Нетаньяху Батыш Иордандагы, Чыгыш Иерусалимдеги жана Газа секторундагы тартып алынган жерлер Израиль мамлекетиники болуш керек деп эсептейт. Чыгыш Иерусалимде палестиндер өз мамлекетинин болочок борбору кылабыз деп жүрүшкөн. Бирок 1980-жылы Израилдин парламенти Иерусалимди мамлекеттиктин байтакты борбору деп тыйыштуу мыйзам алып койгон. Израиль өкмөтү быйыл майда жарыялаган планга ылайык Батыш Иорданда дагы 22 жаңы конуш курулат жөөттөр үчүн. Бул акыркы 30 жылдан берки эң чоң кеңейүү болот. Ошондо Батыш Иорданда жөөттөр үчүн курулган жаңы кыштактардын саны 69-га жетет. Бул 69 кыштакка мурда легалдаштырыла элек Кадим жана Ганим кыштактары да кирет. Батыш Иордандын түндүгүндөгү Кадим жана Ганимден башка дагы 2 жөөт кыштагынын адамдары премьер-министр Ариэль Шарондун планы боюнча 2005-жылы сентябрда Израилден ичкери жагына көчүрүлгөн. Мындан тышкары ошол жылы Газа секторунан 21 жөөт конушу Израилге көчүрүлүп кеткен. Газа секторунан ошондо 9500дөй жөөт көчүрүлгөн. Мына ошондон кийин Шарондун чечимине өзү баштаган Ликуд партиясынын айрым мүчөлөрү араб жерлерине там куруу кыймылы каршы чыккан. Бирок сурамжылоолор калктын 80% жөөттөрдүн Палестин автономиясына караштуу жерлерден чыгып кетишин колдогон болчу. Мына андан бери мына ошол
2005 жылдан бeri 20 жылda Netanyahu'nun өкмөтү жүргүзгөн саясаттын негизинде, анын тарапташтары жүргүзүлгөн, партиялаштары жүргүзгөн, улутчул партиялар жүргүзгөн саясаттын негизинде маанай кандай өзгөрүп кеткенин көрүп атасыздар. Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш декабрдын башында 2017-22 жылдар арасында жылына орточо жөөттөр үчүн батыш ушул Израиль өкмөтү басып алынган жерлерде 12.815 турак үй курганын билдирген. Турак үй дегеним бир үй бүлө жашачу, там, квартира, студия ушулар. Ал эми 22 жылдан бери Батыш Иорданда жана Чыгыш Иерусалимдеги кыштактар менен конуштардын, блокпосттордун саны 50%ке өскөн. 2020 жылы андай 141 объект болсо, азыр 210го жетти. Улуттар уюму мыйзамсыз деген Батыш Иордан менен Чыгыш Иерусалимдеги жөөт конуштарында 800 миңге жакын адам жашайт. Бул Израилдин калкынын 10%. Израилдин калкы азыр 7,8 миллиондой болот. Батыш Иорданда 3 миллиондон көп араб палестиндери жашайт. Палестиндер кокус кылмыш жасашчу болсо, аларды Палестин автономиясынын соту эмес, Израилдин аскердик соту соттойт. А эгер жан конуштардагы жөөттөр, келген жөөттөр кылмыш кылышса, жарандык сот тарабынан соттолот. Израиль өкмөтүнүн палестиндерге таандык жерлерге жөөттөр үчүн турак жай кура баштаганынын башкы максаты бул жерлерди биротоло басып алууну. Муну премьер-министр Нетаньяху кайра айтып атат. Оккупациялап алууну жана эзели арабтардын ата бабалары жашаган аймактардан аларды, арабтарды, Палестин арабтарын сүрүп чыгуу. Израиль өкмөтү өз жарандарын жайгаштырып жаткан жан конуштар, кыштактар Иордан дарыясынын батыш бөлүгүнүн ар кайсы жерлеринде топташтай чачылган. Жөөт келгиндеринин конуш кыштактары чачыранды жайгашканына карабастан, алардын көбү даңгыр жолдор менен бири-бири менен туташтырылган. Бул жолдор менен жалаң жөөттөр катташат. Ал эми араб палестиндер Израиль бийлиги орноткон блокпосттордо тыкыр текшерилет. Акыркы 2 жылда Иордан дарыясынын батышында жашаган келген жөөттөр палестиндерге 3000 жолуга жакын кол салышкан. Кол салуу негизинен зейтундун мөмөсүн чогултуу маалында сентябрь, ноябрь айларында болот. Зейтунду чогултуп баккандар негизинен араб палестиндер. Келгиндер көпчүлүк учурда курал жарак менен жүрүшөт. Аларды Израиль армиясынын жоокерлери коргошот жана коштоп жүрөт. Иордан дарыясынын батышында жөөт кыштактарын жана арабтардын кыштактарын бөлгөн 700 чакырымдык дубал курулган жөөт өкмөтү тарабынан. Ал дубалдар коопсуздук дубалдары деп аталат. Октябрдын башында Америка Кошмо Штаттарынын Associated Press агенттигинин маалыматы боюнча Газа тилкесинин 4/3 бөлүгү, 75% Израиль аскерлеринин кол астында болчу. Анын белгилүү себеби 2023 жылы 7 октябрда күтүүсүздөн эле Хаммас уюмунун согушчандары Израиль ортодо курган цемент дубалттарды коргонду тешип өтүп, Израилдин ичине кирип келген. Ошондо 1200дөй жөөт өлгөн. 5431 израилдик жарадар болгон, 251 жөөт барымтага алынган. Израилдик эксперт, белгилүү эксперт Кедми айткан ошондо 10 октябрда берген интервьюда айткан. Бул кандай деген? Жөөт хаммасчылар цемент коргонду ар жеринен тешип, мындай чычкандын ийниндей кылып тешип өтүп кеткен. Ал эми ошол туштардагы видео камералар иштеген эмес, аскерлер каршылык көрсөткөн эмес, алар тартып алынган экен чек арадан бир кыйла ичкериге. Бирок муну ошол кезде маалымат каражаттары көтөрүп чыккан жок. Кнесетте албетте бир аз каралып талкууланды. Ошондон кийин Израилдин армиясы чабуулга өтүп, Газада 67 миңдей араб палестиндик өлтүрүлгөн. Мен кайра кайталайм, Associated Press агенттигинин маалыматы боюнча өлгөндөрдүн 21 миңге жакыны жаш балдар.
21 mingge jakını. Al эми 4800'ü kempir çalдар. 170 mingdей адам жарадар болгон. 40 миңден көп адамдар өмір бойы майып болып қалған. Эми өмір бойы майып жүрүшөт. 5 миңден көп баланын буту ампутация болгон. Кыйраган үйлөрдүн астында 6 миңдей адам калган. 7 миң адам жоголгон. 56 миң бала Палестин баласы атасынан же апасынан айрылган. Газада калктын 2 миллиону же 90% качкын бозгунга айланган. Анткени сектордогу турак үйлөрдүн 92% кыйраган, зыян тарткан. Жолдордун 77% Израилдик авиациянын бомбалоосунан тамтыгы чыккан, жараксыз. Айыл чарба жерлеринин 99% жараксыз болуп калган. Ал бул 10 октябрга чейинки маалымат. Ал эми 10 октябрдан 7 декабрга чейин Газада дагы 7400 адам набут болду. Жарадар болгондордун саны 950дөн өткөн. Израиль өкмөтү Иордан дарыясынын батышы менен чыгыш Иерусалимде жөөт кыштактарын жана конуштарын куруу боюнча чечим Газа тилкесинде ок атышууну токтотуунун 2 этабына өтүү боюнча сүйлөшүп жатканда кабыл алынды. Бул сүйлөшүү АКШнын демилгеси менен Майамиде өтүп, ага Израиль, Мисир, Катар, Түркия катышып жатат. Бул жерде айтыш керек, араб мамлекеттери эмес, Түркия биринчи кезекте Израилди өтө катуу сындап, муну геноцид деп биринчи атагандар Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган болду. Президент Дональд Трамп сентябрда Израилдин Иордан дарыясынын батышын аннексия кылып кошуп алуусуна же күч менен кошуп алуусуна жол бербеймин деген. Деген менен 2025 жылы Батыш Иордандагы качкындардын 3 лагериндеги үйлөрүнөн 32 миңден көп палестиналык көчүрүлдү. Лагердеги 1460 үйдү Израиль армиясы сүрдүрүп салды. Киши жашагысы кылды. Ошентип өтүп бараткан 2025 жылы Палестин арабтарынын абалы дагы начарлады. Алардын мамлекет өз алдынча Израиль мамлекетине жанаша жашаган мамлекет болуу мүмкүнчүлүгүнө каршы дагы бир сок курулду. Израиль өкмөтү аны жасатпоо үчүн каттуу аракет кылууда. Ошондо кыргыз эл макалында айтылгандай, палестиндердин абалы жакшы кишиден кийин иттен илгери болууда. Анан башка эмне деп айтабыз? Өкүнүчтүүсү, өтүп бараткан жылда ушундай да кишинин жанын ооруткан окуялар болууда. Элибизде тынчтык болсун, бар болуңуздар.